Кочкор Ата шаарынан келген Нефчи жергиликтүү команда менен беттешкен жана анда эсеп 0-0 менен жыйынтыкталган болчу. Фаворит экенине карабастан эң маанилүү биротоло демек кал стартоонда тааныштырып өтөлү. Жок, бул чабуулдан кийин Эсенбек Үсен уулу сол буту менен алыскы бурчка чыгарып берди. Каскатар тизилди бул жерде. Жана түзеле дарбазаны көздөй жакынкы бурчка. Караңыздарчы, кол менен Нефчинин чабуулу. Сонун кирип барды. Жана пенальти. Каршы эпкинден оңго бурулуп калсын шкыргы жаңырды. Жана ишенимдүү гол. Дарбазачы Акрам Ходжаев солго кулаган болчу. Ал эми Элдар Молдожунусов бул жагынан 5-орунга көтөрүлдү. Ал эми өз командасын ошентип алдыга алып чыкты. Айпаянттын ичинде. Жана Элдар өзү топторгутуп берди. Хайдаров андан ары топко биринчи ким жетет? Жана жакынкы бурчка тээп кетти Эсенбек Үсен уулу. Урматтуу футбол сүйүүчүлөрү, мен оюмча Адилет Жалалуулунда кандайдыр бир жаракат бар сыяктуу. Азыр чоң ката, бирок бул жерде 1xbet жана ал учурда ошентип гол жаралды. Өтө эми башка оюнчу топту бурчтан чыгарат. Эсиңиздерде болсо Илбирс ошондо алга менен ойноп атканда эле 5 күн көйдө беттешип атышкан. Мына ушул чуркап келип топту тээп кете тургандай кылып таштап бермек. Үй тапшырма жакшы экен. Азыр гол. Жер аркылуу мына жерге сүзүп туруп, андан кийин алыскы бурчка узатып кетти. Пулатжан Шарифов бул голдун автору. Алыскы бурчка берген эле. Мына азыркы чыгарып берүүдө бир эмес, бул жерде 2 оюнчу жүрөт. Жана Пулатжан Шарифов ошентип кээде ушунда азыркыдай бир камера болуп калууда. Азыр болсо Ошмал Дерин чабуулу сол канаттан сонун кирип баруу жана сокко алыскы бурчка бир сыртты көздөй чимирилип кетти ушул жерде. Ошентип бек оюнчулар менен борбордук бөлүк бош, эмнегедир аны бош калтырып койгон Нефчинин оюнчулары. Жана бул жерде мына Бакыт Мырзалим уулу ойногон эле. Эми сокку узатса болот. Көрдүңүздөрбү канчалык каршы чабуул. Топко жетип барды. Мырзалим уулу жана сокко алыскы бурчка тирөөшкө тийип андан ары жылды. Эң курч аракет жасайт. Жакшы пас. Топту басып алды. Өзү топту басып алды жана эреже бузуу жок. Сокку, дагы бир сокку, гол! Ошмал Дер алдыга озуп чыкты. Канча тоскоолдуктар болду, анын баарынан маанилүү жумушту бул жерде дал ушул Уланбек Наркозиев ишке ашыгып берди. Наркозиевдин тепкени кайтты эле. Мырзалим уулунун топту жерге түшүрбөй тепкен коргоочу албетте андан да ишендүү болуп кетти. Мына финалдык ышкырык ошентип эң акыркы көзөрмөндөрдө Ошмал Дер